Жыйынга мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү, коомдук уюмдардын мүчөлөрү, этномаданий борборлордун жетекчилери жана дин кызматкерлери катышты. Алар коомчулуктагы диний багыттагы иштерди туура жүргүзүү, жаштардын радикалдык агымдарга кирип кетүүсүнүн алдын алуу жана этностор аралык мамилелерди чыңдоо маселелерине токтолушту. Бул боюнча укук органдары жакшы түшүндүрүп келе жатат. Интернет бүгүнкү күндө жаштардын эң көп радикалдашуусунун негизги булагы ошол жерде жатат. Анткени социалдык түйүндөрдө Instagram, TikTok, Facebook бардык ошол жаштар ошол жерде да. Ошон үчүн алардын да чоң таасирлери бар. Аларга бөгөт коюу үчүн бардык чечим иштер аткарылып жатат. Ошондой эле радикалдардын экстремисттердин азгырыгы жалдоосу. Радикалдар, экстремисттер көбүндө жалдоо же болбосо азгыруу жолу менен, же болбосо алар социалдык түйүндөр, коомдук жайларда ар кандай жолдор менен азыркы күндө заманбап жашоодо жаңы нерселерди, тактикаларды ойлоп, алар ого бетер жаштарды дагы азгырып жаткан учуру. Иш-чаранын жүрүшүндө биримдикти, тынчтыкты жана улуттар аралык достукту сактоо мамлекеттин өнүгүүсү үчүн маанилүү экендиги белгиленип, бул багытта бардык мекемелер биргеликте иш алып барышы зарылдыгы айтылды. Ошондой эле ар улуттун өкүлдөрүнө маданий иш-чараларды өткөрүүдө жана тилектештикти арттырууда мамлекеттик деңгээлде колдоо көрсөтүүлөрү кошумчаланды. Бүгүнкү иш-чаранын максаты, эң негизги максаты бул улуттар аралык биримдик жана дин түтүү эркиндиги мыйзамынын алкагында иш-чаралар. Тактап айтканда, ошо азыркы тапта дин маселеси менен улуттар аралык маселеси бул бири-бирине байланыштуу жана диний радикализмдин алдын алуу, ошону менен бирге улуттар аралык ортодогу ынтымактуу күчөтүү, ошол багытта алып барылып атат иш-чара. Ал эми ар жума күндөрү жума намазга барган жаш муундар арбып, дин үйрөнөм дегендер да көбөйгөнү айтылды. Мындан тышкары тенденциялык факторлор бар экени, өзгөчө светтик сабатсыздык, социалдык экономикалык көйгөйлөр ортого салынды. Дагы бир баса белгилечүү далил оронуп узун кийим кийгендер азайган. Ошондой эле Сириядан кайтарылган 14 аял, 24 бала учурда өз иштери менен алектенип, коомчулукка терс кедергисин тийгизбестен туруктуу турмуштарын улантып жатышкандары белгилүү болду. Мындан тышкары ар бир айылдарда курулган мечиттерди каттоодон өткөрүү иштери казиятта жүргүзүлүп жатканы маалымдалды. Өлкөбүздө мамлекеттик деңгээлде ушул кыргыз элинин багы Кыргызстанда жашаган этностордун ынтымагын жакшыртуу, алардын багы коомдогу ынтымагын, биримдигин бекемдөө жаатында ушул мамлекеттик деңгээлде кабыл алынган концепциябыз бар. Кыргыз жараны концепциясы, ушул Кыргыз жараны концепциясынын алкагында багы ушул координациялык кеңештин мүчөлөрүнө багы тийиштүү деңгээлде маалыматтарды берип коюу үчүн келип катышып отурабыз. Азыр дагы буюрса ушул концепциянын алкагында дагы талкуулар болот. Буюрса ушул Кыракол шаарында жашап жаткан биздин көп этностуу жарандарыбыздын багы кыргыз мекенин, кыргыз өлкөсүн сүйүү жаатында, кыргыз мен кыргыз жаранмын деген багы патриоттук сезимдерин жакшыртуу жаатында, алардын бири-бири менен коомдо болгон мамилесин жакшыртуу жаатында бир катар иштерди жүргүзүп келебиз. Жыйындын соңунда катышуучулар этностор аралык ынтымакты чыңдоо боюнча биргелешкен аракеттерди улантуу, жарандардын укуктарын коргоо жана диний ишмердүүлүктү мыйзам чегинде жүргүзүүнү камсыз кылуу боюнча сунуш пикирлерин ортого салышты. Нуржан Дөткулова, Батыр Абиев, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктар үчүн Каракол шаарынан.